Эң жакшысы ошол. Эң жакшысы орозонун казасын кырмап алып, канча күн 5-6 күн калса, андан кийин 6 күндүк шавал кырмаган жакшыраак болот. Эң жакшысы ошол. Номер 1. Шавал орозону кармаганда карыздар дагы жабылып калабы? Жок. Шавалга ниет кылган нафил намаз ниет болот, нафил орозо, а казага важипка ниет кылыш керек. Важипка ниет кылсаң анда бир жөн. Биринчи маселе, эгерде бир адам орозуду айрыкча аялдарда 5-6 күн карыз болуп калса, анан ошондон кийин Шаввал айында 6 күн орозо кармап атканда экөөнү бир ниет менен кармаса болот. Бул боюнча кээ бир алымдар болбойт, экөөнү эки башка кармаш керек дейт. Анан бирок жанагы важип менен нафил намаз бири-бирине аралашып кеткенде бул боло бериш керек деген пикирдебиз. Ошол 6 күн орозодо ошол карызга да ниет кылып, анага Шаввалды кошуп койсо, иншалла сооп ала берет, иншалла. Нафил бусса эмне болот дейт? Эгерде бир адам нафил орозо кармаганы бусса, аны кармап берүү важип болот. Анткени ар бир нафил ибадат ниет кылып баштоо менен важипка айланып калат. Бирок мындай эч кандай каффарат болбойт, каза эле болот. Мен орозо кармадым да. Кудайым кабыл кылсын. Иншалла. Иншалла. 4 күн каза болуп калды. Ошону 6 күндүк бар экен го, 6 күн кармап бердим. Ошону кошумча ошону менен кармайм же отдельно 3 күн 4 күн кармайм. Кошуп кармасаңыз деле болот. Ниет кылыңыз. Мен ошо эртең кармасаңыз, мен каза орозом кармага ниет кылдым деп, анан берки Шаввалдын 6 күндүн кошуп коюңуз. Ошондо 6 күн кармасаңыз 4 күнү парз менен тиги важип менен нафил дагы бүтөт, 2 күн нафил менен кала берет. Боло берет таксырым. Орозодон кийинки 6 күндүк Шаввалды туткандын эч кандай кыйынчылыгы жок. Эгерде кааласаң айттан кийин, ороз айттан кийин дароо тута берсең болду 6 күндү каалашыңча. Эгерде кааласаң 6 күндү бөлүп тутсаң дагы болот. Бирден, экиден кылып тутсаң болот. Кааласаң Шаввалдын башында, кааласаң Шаввалдын этегинде кармасаң дагы болот. Айтор Шаввал айында келсе эле эмне урматтуу бир тууганым эсеп болуп кете бер. Бирок эң жакшысы айттан кийинки дароо 6 күндү кармаган жакшы. Бирок кээ бир жерлерде коноктор келе турган болуп, адамдар айтташа турган адат болуп кала турган болсо, анда ошол коноктордун аягы үзүлгөнгө чейин орозо кармабастан туруп, андан кийин 6 күндү кармап берген урматтуу бир тууган бул жакшыраак болуп эсептелет. Орозо бүткөндөн соң 6 күн орозо кармаган туурабы дейт. Сит Шаввал делет. Ханафи мазхабтагы эски китептерде бул айтылынбайт. Бирок хадистерде бар. Мен таң калып жүрдүм да, кандай Ханафи мазхабында ушул жок бизде депчи. Көрсө, Ханафи мазхабындагы аалымдар хикматтуу иш кылышкан экен. Пайгамбардын доорунда айтылса, бияка келсе, анан орозодон 6 күн кармаса, орозо 36 күн деп түшүнүп албасын деп аалымдар элге айткан эмес экен. Качан орозо бир ай экендигин билип такталып калганда кийин айтабыз деп кийинки алымдар айтып башташыптыр да. Көрдүңөрбү? Кээ бир маселе китепте айтылып, ал молдонун көкүрөгүнөн чыгат. Бир кызык маселе сакал боюнча. Ханафи мазхабта сакал боюнча китеп жок экен илгеричи. Анан Осмон империянын убагында бир падыша сакалын алдыргандан чочуп кетишип, кой деп аны жазып баштаган экен. Болбосо элдин баары сакал коюп, бу сакал коюш керекпи деген суроо өзү жок экен дагы, анан китепке жазылбаптыр да, ошочу. Анан кийин жазылган китептин баары, ол кийин келген. Адамдар чочуп кетип, анан кучаташ ушура сакал жок болгон болсо, бөлөкчө өздөрүн сезип кеткенден улам анан кой жазайлык деп анан жазып баштаган экен да. Ошого 6 күн орозо кармаган сүннөт жакшы болот. Кааласаң удама уда кармайсың, кааласаң бөлүп кармайсың, кааласаң дүйшөмбүгө туш келип, бейшембиге туш келип кармасаң дагы боло берет. Рамазандан кийинки Шаввал айында 6 күндү кармап берсең ошонун соогун аласың. Бул бар.